Бишкекте милиция кызматкерлери эл аралык издөөдө жүргөн жаранды кармашты. Ал Россияда оор кылмыш жасагандыгы үчүн эл аралык издөөдө жүргөн. Кылмышкер адамды жүзүнөн тааныган сырткы видео байкоо камераларынын жардамы менен кармалган. Ага 2015-жылы Россиянын аймагында оор кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголуп, бөгөт коюу чарасы камакка алуу түрү тандалган. 27 кабыл. Кыргызстанда коомдук жайларда 3000ге жакын видео камера орнотулду. Анын 800дөн ашууну министрликтин коомдук коопсуздук кызматына караштуу ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулса, андан 100дөн ашык камера адамды жүзүнөн таануучу системага туташтырылган. Ал ички иштер министрлиги тарабынан санариптештирүү жана укук бузууларды аныктап, ыкчам чара көрүү үчүн максатталган. Азыркы күндө жалпы кызматкерлер 24 саат бою 7 күн бою иш алып барышат. Жүзүн таануучу система камералары орнотулган жерлерге атайын кайгылуу кызматтар бекитилип, күн сайын жумуш алып барышат. Бүгүнкү күндө жүзүн таануучу система камералары аркылуу жалпысынан республика боюнча 800дөн ашык издөөдө жүргөн кылмышкерлер, дайынсыз жоголгон жарандар, анан эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлер кармалынган. Аталган мекеменин маалыматына ылайык өлкөдөгү бардык аймактарда криминогендик кырдаал онлайн режиминде 24 саат бою 7 күн көзөмөлгө алынат. Өткөн жылы мына ушул видео камералардын жардамы менен 3000ге жакын кылмыштын бети ачылган. Андан сырткары издөөдө жүргөн 800дөн ашык киши аныкталган. Анын ичинде 100дөн ашыгы кылмышка шек саналып, Интерполдо эл аралык издөөдө жүргөндөр болсо, 150гө жакын дайынсыз жоголгондорду табууга жетишкен. Тагыраак айтып кете турган болсок, республиканын аймагында издөөдө жүргөн кылмышкерлердин саны 600дөн ашык, 121 эл аралык издөөдө жүргөндөр, Интерпол тармагы боюнча 2 жаран кармалган, 2 кылмышкер кармалган, дайынсыз жоголгондордун арасынан 150гө чукул жаран кармалып, тергөө кызматтарына өткөрүлүп берилген. Аталган видео камералар калк жыш жайгашкан жерлерде, коомдук жайларда жана автоунаа жолдорунда, ошондой эле ички иштер бөлүмдөрүнүн нөөмөт бөлүмдөрүндө убактылуу кармоочу жайларга орнотулган. Максат кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыздоо, укук бузууларды алдын алуу жана мыйзамдуулукту сактоо. Деген менен камераларды орнотуп эле тим болбой, аны туура пайдалануу аркылуу калктын коопсуздугун камсыз кылуу башкы шарт дейт серепчилер. Эң башынан мамлекет канчалык алган бардык топтогон маалыматтарды туура сактай алат жана канчалык сапаттуу сервис түзө алат. Бул биринчи маселеси. Экинчиси, иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлер ушул маалыматты канчалык иретте мыйзамдын чегинде иштете алышат жана жеке кызыкчылыгына карата иштетишпейби деген бул экинчи маселе. Жалпысынан бул позитивдүү тенденция. Ошондуктан бунун эч кандай бир терс маселеси жок. 3000ден көбүрөөк видео камералар коюлду деп атат. Жалпысынан мамлекетте бир 90 миңге жакын коюлуш керек канчадыр бир жылда. Бирок ошонун көп техникасы бизге көбүнчө Кытай мамлекетинен келип атат. Ошондуктан бул жерде ар кандай мүчөлүштүктөр, түшүнбөштүктөр болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан бул иштеп аткан программанын позитивдүү тенденциясы ушунда. Белгилей кетсек, өлкө боюнча коомдук тартипти сактоо, укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коомдук жайларда 3000ге жакын видео камералар иштеп жатат. Алардын 500дөн ашууну адамдын жүзүн тааный турган камера. Ал видео байкоо камералары 360 градуска айлануу, 500 метрге чейин жакындатуу функция менен жабдылган. Өткөн жылы ошол камералардын жардамы менен 3000ге жакын кылмыштын бети ачылып, мыйзам чегинде чаралар көрүлгөн. Баяман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.